Анан келип автобустарда түшүнбөйм. Келип токтоп туруп алып да тура берет. Бишкек шаарында коомдук транспорттун айдоочулары аялдамага туура токтогонду билбейт. Мына ушундай билдирүүлөрдү жарандар социалдык тармакта бөлүшүп, видео жүктөшкөн. Алардын биринде Бишкек шаарындагы жана башка шаарларда аялдамага кандай токтошот салыштырып көргөзгөн. Анда айтылгандай, аялдаманын жээгинен автобустар өтө эле алыс токтогон, же болбосо ашып кетип, жетпей калып токтогон учурлар салыштырылган. Чынында канчалык деңгээлде эрежелер сакталат, бирге көрөлү. Биз азыр айдоочулардан эмнени талап кылып атабыз? Маршруткадык таксилердей болуп аялдаманын башына токтобой, аялдамага чейин келип до конца артына чейин токтоп, мына крытыйларды койду, жаанга, карга карабай ошол жака чейин келип элдерди суу кылбай алып кеткиле деп. Бишкек шаарынын муниципалдык транспорт ишканасы аялдамаларды түрө кыдырып, туура эмес токтогон айдоочуларды аныктап жатат. Көрүнгөн жерге токтоп жүргүнчү салбай, интервалды так сактоо эскертилди. 277 айдоочуга азыркы күндө ушул актыларды түздүк. Анын ичинен аялдамага туура эмес токтогон айдоочуларга 69 акт түзүлдү. Анан 77синде айдоочуга ошол баягы экипировкалар алып бердик деп атпайбызбы, ошол келбети тууралуу акттар түзүлдү. Кара тизме түздүк. Азыр 537 айдоочуну кара тизмеге киргиздик биз. 537 айдоочу деген бизде азыр күндө кайра жумушка кирем десе кире албайт. Мындан сырткары айдоочу автобустун ичин таза кармап, сылык, адамгерчиликтүү болушу шарт. Уну айдап бара жатып телефон чукуган же жүргүнчүнө иренжитип чылым чеккен жарабайт. Атайын кийим гана. Эмне кийбей атасың?